Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Сураныч аллергиясы барлар, жүрөгү ооругандар, чындыкты көтөрө албагандар бул видеону көрбөгүлө. Алдын ала эскертип коелу. Кирбегиле. Урматтуу мекендештер, мен бир топ күндөн бери түз эфирге чыкпай атам. Себеп дегенде, социалдык баракчаларда биздин мекендештер кандай ой пикир калтырат экен деги бир мындай акыл калчап, ой жүгүртүп, өзүнүн ой пикирин тартынбай, уялбай айта турган мекендештерибиз, кыз жигиттерибиз бар бекен деген суроо менде да жаралат. Көпчүлүгүңүздөр көрүп жатасыздар, атайын фейктер, атайын фанаттар бизге окшогон активдүү өзүнүн ою бар жигит кыздарга уят сөздөр менен арналган ырларын айтышып, жаман уят сөздөрүн айтышып, ушинтип чогултушат. Чын-чынына келгенде мен аларга терикпейм. Ар бир адам өзүнүн оюн айтууга акысы бар. Аларды айтпагыла деп тыйбайм. Мени жаман көрсө көрө берсин, айтса айта берсин. Бирок мен аларга сунушум бар эле да. Деги эле ошондой терс пикирлерин жазган аксакалдарга, анча-мынча фанат болуп кеткен эжекелерибизге сунушум бар. Урматтуу аксакалдар, урматтуу мага ар кандай сын пикир айткан эжекелер. Мен сиздерге сунушум, силер биринчи менин айтып аткан сөздөрүмдү толук көрүңүздөр. Өзүмдүн баракчаман. Ар кандай кыркылып, бурмаланып жасалган YouTube'дан эмес, же болбосо кайсы бир сайттардан эмес, менин өзүмдүн мына Орозай Нарматова деген Facebook баракчаман көргүлө. Менин өзүмдүн Instagram баракчаман көргүлө. Менин баскан турганым, кандай адам экендигимди мындай багындап байкасаңыздар болот. Сөзүмдү толугу менен укпай туруп сындабагыла. Туура эмес болуп калат, ал акылсыздык болуп калат. Мен Садыр Жапаровду жана жогоруда айткандай эле, Садыр Жапаровдун бир тууган агасы жыргалаң шахтаны алып алып банкрот кылып койду деп мен айткан эмесмин. Садыр Жапаровдун эжеси банктын акчаларын уурдап койду деп мен айткан эмесмин. Садыр Жапаров болсом Максим Бакиевдин имаратын басып алды, маражорлук кылып уурдап алды деп мен айткан эмесмин. Аны Атамбаевдин бийлигиндегилер айткан. Атамбаевдин учурунда айтышкан. Жээнбековдун учурундагылар айтышкан. Аны мен айткан эмесмин. Мен кайра ошол сөздөр туура эмес. Садыр Жапаров улуттук лидер. Анын бир тууган агасы жыргалаң шахтасын кайра жанагы талкаланып турган жеринен алып келип өнүктүргөн деген маалыматты укканмын. Ал киши менен сүйлөшүп көрсөңөр жакшы киши деп айтып жүргөнмүн убагында. Мен эмнени айтып атам? Садыр Жапаров кечегиде ушу 6 октябрда түрмөдөн чыкканда башкаларга окшоп биз дагы кубанганбыз. Ал чыккандан кийин Кумтөрдү алабыз, ууруларды камайбыз деген сөздөрдү берди. Бирок эмнегедир бир жума аралыгында ошол пикирин өзгөртүп, Кумтөрдө алтын калган жок, издейбиз деп койду да жок болуп кетти. Ууруларды камайбыз, камайбыз деди. Кийин болсо жок, камабайбыз, биз кустурабыз деди. Ошол өзү айткан уурулар кускан да жок, камалган да жок. Ошол 5 октябрда ошо элди ызы чууга алып келген адамдар жооп берет деди. Жок, жооп берген жок. Кайра ошол эле 5 октябрдагы ызы чууга тополоңго күнөөкөр болгон Мекеним Кыргызстан, Биримдик Кыргызстан партиялары менен содалашып кетти Садыр Жапаров. Ана эмне биз аны мактайлыбы? Кайсы кылган үчүн мактайлы? 6-чакырылыштын депутаттары менен, чимкирик аталган депутаттар менен баш мыйзамды өзгөртөм деп атат. Ошон үчүн мактайлы. Бул депутаттар убагында Атамбаевди, Жээнбековду, ошондой эле азыр Садыр Жапаровду жарга түртүп атса, мен аларды мактайлы, мыкты ушундай бир саясатчылар деп. Үмүткө окшогон чырактай жигиттердин ошол өмүрүнүн өчүшүнө себепкер болгондорду мактайлыбы? Ошолор менен соодалашып
кечээ эле мага Бабанов, Руслан Казакбаев жана башка саясатчылар иштегенге жол бербей атат, менин колу бутумду тушап атат деп туруп Руслан Казакбаевди министр кылып койду. Бабанов менен кучакташып дос болуп алды. Тигил ууруларды камайбыз, кустурабыз деп туруп, аларды камаганда жок, кустурганда жок. Ошолор каржылаган партиялаштар менен өзүнүн партиясына дегеле өзүнүн эртең президенттик шайлоодо чуркап бере турган штабына штаб жетекчи кылып атат. Анан ошол нерсеси үчүн мактайлуу, урматтуу мекендештер. Жана мага сын айтып аткан фанаттар, силер неге жанагы наркомандарды тыйбайсыңар? Не үчүн ошолор үчүн ыр арнап жазбайсыңар? Силер не үчүн ууруларды тыйбайсыңар? Не үчүн ошолор үчүн ыр арнап жазбайсыңар? ТЭЦти жарган, очойто акчаны алган, элдин жонунан кайыш тилген, элге жамандык кылган, миллиондогон өзүңөрдүн балдарыңарды, кыздарыңарды чет мамлекетке тентитип койгон уурулар үчүн ыр жазбайсыңарбы? Намыс барбы? Ошол уурулар менен, ошол тентитип койгон мамлекетти талкалагандар менен кучакташып аткан Садыр Жапаровго жазгыла ырды. Убагында ушул кишиден үмүттөнүп, Кумтөрдү кыргыз элине өткөрөт экен, ушун элге жакшы кылат экен деп биз колдогон элек. Садыр, адашпа деп Садыр Жапаровго айткыла. Мен көчөдөгү наркоман, же болбосо адам өлтүргүч, же болбосо бир адамды барымтага алып алып коркутуп, же 500-600 адамды каматып коюп, алардын тагдыры менен ойногон адам эмесмин. Мен элдин келечеги үчүн өзүмдүн жан дүйнөмдү арнап, чындыкты чыркыратып айтып аткан кыргыздын жөнөкөй бир кызымын. Бирөөгө сын айтардан мурда ошол чындыкты мен айта аламбы деп өзүңөргө өзүңөр суроо берип көрбөйсүңөрбү? Садыр Жапаров өзүн өзү колун кесип, мойнун кесип жатканда, ал адилетсиз камалып атканда неге чыккан жоксуңар ырларды жазып? Неге ызылдап көчөгө чыгып, митинг кылып тансага түшкөн жоксуңар? Мен ушул нерсеге түк түшүнбөйм, таң калам да. Не себептен? Эмне үчүн сөзсүз түрдө ушу 19 жаштагы Үмүт аттуу жигитибиз өлгөндө, анан тансага түшүп митинг кылып, Садыр Жапаровду колдоп каласыңар? Эмне үчүн ал чыркырап, балдары сабалы уурулуп атканда чыкпадыңар? Ким тоскоолдук кылды силерге? Ошондо биз жүрбөдүк белек. Силер каякта элеңер ошондо? Эмне дегенде мына канчалаган жаштар наркоман болуп, түнкү клубтарда шапартып, туура эмес иштерди жасап жүргөндө ошолорду барып тыйып койбойсуңар? Силер мага окшогон чындыкты айткан кыргыздын жөнөкөй бир кызын алыңар жетип да, силерге жамандыкты тыйып койгонго алыңар жетпейт да. Болуптур, силер чындык үчүн күйөт экенсиңер. Эмне себептен анда 4-октябрда 2000 сомго сатылдыңар? Неге, урматтуу мекендештер, биз ким болдук? Ар бирибиздин бир моралдык укугубуз болуш керек да. Эмне себептен ошо миллиондогон мигранттардын шайлоого болгон укугу үчүн күрөшпөйсүңөр? Жана бир мигрантмын деген эжеке мага сын айтып чыгыптыр. Мен көргөн жокмун го сизди. Жекшенкуловдун бул жерде кызмат кабинетине кирип, миллиондогон мекендештерди шайлоого болгон укугун коргоп бериңиз, биз үчүн шайлоо участоктарын ачып бериңиз. Сиз Ыйман Нурун шайлайсызбы, Мекен Ынтымагын шайлайсызбы, кимди шайлайсыз өзүңүз билесиз. Бирок адам катарында, кыргыз жараны катарында, демократ жаран катарында өзүңөрдүн добушуңар менен мамлекеттин келечегин, тагдырын өзгөртүп кое аласыңар. Ошол эркин ой жүгүрткөн, өздөрүнүн келечеги үчүн өздөрү күйгөн мекендештер, миллионго жакын мекендештер ушул Москва шаарында, калганы Орусия боюнча миллиондон ашык мекендештер бар. Ошолордун тагдыры үчүн күрөшөлү, резолюция жазып кайрылалы дегенде керек болсо элементардуу жөп жөнөкөй резолюцияны жаза албагандар мага кантип сен
мигранттар үчүн эмне кылып койдуң, сен антип чыкпа, тигинтип чыкпа деп айтып атасыздар. Эмне себептен? Мен эмне наркоман болуп көчөгө чыгып шапар тееп атамынбы? Же силердин намысыңарды тебелеп атамынбы? Мен чыркыраган чындыкты айтып атам. Жогоруда айткандай, Үмүттүн өлүмүнө себепкер болгон 6-чакырылыштын депутаттары менен кантип баш мыйзамды өзгөртөм деп атасыңар? Ооба, баш мыйзамды өзгөртүш керек. Бирок көптөгөн Кыргызстанда жамандык иштерге себеп болгон кара жолтой депутаттар менен бул мыйзамды өзгөртүү таптакыр мыйзамсыз. Ошолорго ишенип аткан адамдын деңгээли кандай болду экен? Ошолор менен соодалашып, кучакташып аткан адамдын деңгээли кандай болду экен? Ушул тууралуу ойлонуп көрбөйлүбү? Урматтуу мекендештер, жогоруда айткандай эле, мага сын айтадан мурда менин видеомду толук көргүлө. Менин Instagram баракчам, Facebook баракчам толук маалыматтарды бурмалабай өз учурунда чыгарып турат. Ар кандай кыркылып, кесилип, анан өзүңөрчө баягы оюңардан токуп чыгып алып, бир сөздү контекстти жулуп алып, мага таңуулаганды токтоткула. Урматтуу жаштар, эртеңки келечекке кайдыгер карабаган мекендештер, чыккыла силер да. Өз оюңарды айткандан тартынбагыла, коркпогула. Силер наша сайынып алып, же көчөдө жыңалаш чуркап жүргөн жоксуңар. Силер чындык үчүн күрөшүп атасыңар. Чыга бергиле. Кайра көбүрөөк чыккыла. Чындык үчүн чыркыратып болсо да өз сөзүңөрдү айтып калгыла. Себеп дегенде жакшы бир хадис бар. Акыйкатсыздык болуп атса, барып колуң менен токтот дейт. Колуң менен токтотуп, колуңан келбесе, сөзүң менен токтот дейт. Сөзүңдү да укпаса, чын жүрөгүңөн жаман көрүп, Кудайга салып кой дейт. Келгиле, тилибиз менен токтотолу, колубуз менен токтотолу. Анан Кудайга салабыз. Силер эч качан чындыкты айткандан коркпогула. Силердин чындыгыңарга чычалап, ошол сөздү көтөрө албаган, убагында чындык үчүн чыркырап чыкпай, эми бирөөгө дежурный болуп, жагынып, бийлиги бар, байлыгы бар адамга, талтайып калган адамдарга көңүл бурбай эле койгула. Алар ошо жагыныш үчүн, мактаныш үчүн, өз курсагын багыш үчүн силердин сөзүңөрдү толук укпай силерге асыла берет. Кыйын болсо Атамбаевдин мезгилинде Атамбаевдин туура эмес иштерин айтмак. Кыйын болсо Жээнбековдун мезгилинде ошонун туура эмес иштерин айтмак. Кыйын болсо азыр Жапаровдун туура эмес иштерин көзүнө сайып айтат. Аларга окшогон бузукуларга көңүл бурбай, Садыр Жапаров болобу, могу депутаттары болобу, баш мыйзамды өзгөртөм деп аткандар болобу, ошолордун бетине чындыкты чыркыратып айткыла. Анткени эртең тарых астында жүзүңөр жарык болот. Мейли азыр силерди тепкилеп, кошоматчылар жамандай берсин. Бирок тарых астында, Кудай астында чындыкты айткандан эч качан коркпоңуздар. Келиңиздер баар жогубуз биргеликте чындык үчүн жашайлы. Эртеңки мамлекетибиздин жаркын келечеги үчүн сөзүбүз менен болсо дагы салым кошолу. Сак саламатта болуңуздар.